Саламатсыздар, бүгүнкү пресс-конференциянын катышуучулары. Мен Орозбаев Мырзан Кубатбекович, Улуу Журт саясий партиясынын төрагасы. Биздин партия азыркы учурда оппозиция маанайдагы өзүбүздүн көз караштарыбызды билдирип турабыз. Мындан ары дагы. Себеби бийлик башында тургандар канчалык деңгээлде жакшы ниеттер менен иш алып барганы менен, бирок анча мынча мындай мүчүлүктөр болуп атканын байкап турабыз. Мисалга алганда, буга чейин президент айтты: инвесторлор келсе, кудаңарды тоскондой тосуп алгыла деп. Ага карабастан мына көптөгөн кафеняларда же кафелерде көрөбүз, биз байкайбыз, көптөгөн инвесторлор стол менен ушул бийлик менен кызматташалы же бир кандайдыр проекттерди ишке ашырайлы деп күндөп эмес, айлап күткөн учурларды биз көп байкагандай болобуз. Себеби биздин партия карапайым калктын менен иштешебиз. Биздин партияда ар бир райондо адамдарыбыз бар. Ошолордон келген бир маалыматтарды биз анализдеп, ошол анализди ушул өлкөбүздүн келечеги үчүн туура кадамдар болсун деп биз ушундай бир чогулуштарды өткөзүп айтып тура алабыз. Ошолордун бири азыр төраганын орун басары катары саясий кадамдарыбыз, мындан аркы кадамдарыбыз кайсыл багытта болорун азыр бир расмийтеде түшүндүрүп берет. Биз өзүбүздүн оюбузду ушинтип коомчулукка билдирип турабыз. Эгерде ишке ашпай калса, биз мындан аркы дагы саясий кадамдарыбызда жогорку кеңешке чейин жетип, өзүбүздүн оюбузду айтып, жана биз кадамдарыбыз менен ишке ашырабыз деген ойдобуз. Анда эмесе, Анарбек Исхакович, сөз кезеги сизге берейин. Экономикалык партия